Mehrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, аман турасыздарбы, жакшы турасыздарбы? Биздин Байбилим медиа каналыбызда Кудайдын жардамы менен араб тилин нолдон үйрөнүүнү баштап жатабыз. Кудай буйрса, бул долбоорубуз көптөгөн сабактардан турат. Ошон үчүн Кудай Тааламдан дуа кылып, Кудайдан жардам сурайбыз. Аллах Таалам ушул долбоорду бизге аягына чыгууга күч кубат берсин, өмүр берсин. Жана ошондой эле бизге ыхлас жана сиздерге дагы күч кубат, кайраттуулук берсин. Сиздер үйүңүздөрдө эле отуруп бошогон кезиңиздерде араб тилин үйрөнүү үчүн биз сиздерге шарт түзөлү деп бел байлап отурабыз. Ошондуктан бизге дуа кыла кеттиңиздер. Кудай Таалам бизге кайраттуулук берсин, күч кубат берсин. Ушул долбоорубуздун аягына чыга турган болсо, мусулман үммөтү үчүн жана ошондой эле кыргыз эли үчүн абдан чоң бир жакшы сабактар болот деген үмүттөбүз. Андай эмесе Робби яссир ва ла туассир, Робби таммим бил хайр. Эгерде сиздер жаңыдан баштап аткан болсоңуздар, ушул дуаны айтып баштаңыздар. Кудай Таалам сиздерге жана бизге жардам берсин. Робби яссир ва ла туассир, Робби таммим бил хайр. Араб тилинин кичине маанилүүлүгү жөнүндө сөз кыла кетели. Араб тили акыркы ыйык китеп түшкөн Курандын тили. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери дагы мына ушул араб тилинде. Биз үчүн, мусулман баласы үчүн араб тилин үйрөнүү, араб тилин билүү эне тилибизден кийинки эле зарыл маселе. Кыргыз тилин билгенден кийин, андан кийин биз араб тилин билсек жакшы болот. Араб тилинде дүйнө жүзүндө 430 миллионго жакын эл сүйлөшөт. 430 миллионго жакын эл сүйлөшөт. Жана ошондой эле Куран жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ушул тилде сүйлөгөн. Ошондуктан биз эгерде араб тилин үйрөнө турган болсок, бизге илимдин эшиги ачылат. Илимдин 70-80%-ын мындайча айтканда жарымынан көбүн алдык десек болот. Себеби шарият илимдери бардыгы араб тилине келип такалат. Араб тили менен байланыштуу. Ошондуктан эгерде биз Кудай буйрса иншалла белди бекем байлап араб тилин үйрөнө турган болсок, анда көптөгөн илимдерге бизге эшик ачылат. Ошондуктан андай эмесе бекем ниет кылыңыздар, аягына чыгам деп ниет кылыңыздар. Себеби пенде, мусулман пенде илим жолуна түшкөн кезде шайтан ага көптөгөн кедергилерди жасайт, тоскоолдук кылганга аракет кылат. Себеби эгерде бир мусулман илимдүү, билимдүү, аалым же алима болуп кете турган болсо, көптөгөн мусулмандарды ал капилеттен, кайдыгерликтен ойготуп коет. Ошондуктан шайтанга бул ыңгайсыз жана шайтанга пайдасыз болуп калат, шайтанга зыян болуп калат. Ошондуктан сиздер илимге түшө турган болсоңуздар, шайтан сиздердин жолуңуздарды торойт жана ар кандай тузактарды курат. Ошондуктан башында ниет кылыңыздар, Кудай буйрса мен аягына чыгамын деп. Андай эмесе бул долбоорубузду урматтуу мусулман бир туугандар, Маулян устаздын Сажида китебинин негизинде, мына ушул китептин негизинде алып барабыз. Мисалдарыбыз жана ошондой эле көнүгүүлөр ушул китептин негизинде келет. Эгерде сиздер китеп ала турган болсоңуздар, бизге кайрылсаңыздар дагы болот. Жана ошондой эле эгерде сиздерге араб тили боюнча мугалим керек болуп аткан болсо, устаз керек болуп аткан болсо, сиздер менин телефон номериме кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71 709 28 75 71. Жана ошондой эле эгерде капысынан менин номерим сиздерге керек болуп калган болсо, сиздер видеолордун комментарийлерден дагы тапсаңыздар болот. Андай эмесе биз биринчи сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен сиздер менен биринчи биздин өтө турган темабыз бул араб тилиндеги домаир мунфасила. Бул жактама ат атооштор, кыргызча айтканда жактама ат атооштор. Мен, сен, биз, алар, силер деген сөздөрдү өтөбүз. Эң биринчи айтып кете турган нерсе, үчүнчү жакта мына биз араб тилинде хуа деген сөз менен башталат. Эң биринчи жактама ат атооштор хуа жумшак х менен. Хуа
Хуа дей турган болсок, ал болот. Хуа десек ал. Ал деген бул мужской роддо. Хуа деп бир эркекти хуа деп айтабыз. Ал эми экилик сан бар, эскертип айта кетем, кыргыз тилинен айырмаланып, араб тилинде дайыма эки киши жөнүндө сөз болуп жатканда аны белгилеп айтабыз. Аны алар экөө дей турган болсок, араб тилинде хума деп айтабыз. Алар экөө, экилик сан бар. Эми көптүктө хум деп айтабыз. Хум десек алар. Ал эми женский роддо болсо хия болот. Хия дей турган болсок, бул ал болот, женский род. Орус тилинде айтканда ана. Хия деген ана болот. Ал эми хуа деген он болот да, мындай орус тилиндеги салыштыра турган болсок. Ал эми англис тилинде болсо хуа деген he болот. Ал эми хия деген болсо she болот. Эгерде ким англис тилин же орус тилин билген болсо, жеңилдетүү максатында айтып койдум. Эми женский роддун экилик санында болсо хума болот. Хума десек алар экөө. Мужской род менен женский роддун экилик саны алар экөө дей турган болсок, мужской род менен женский род окшош болот достор. Ушуга маани бериңиздер. Хума дей турган болсок алар экөө болот. Андан кийин хунна дей турган болсок, хунна алар десек 3 аялдан көп. 3төн көпкө эмне деп айтат экенбиз? Хунна 3төн көпкө. Алар. Андан кийин урматтуу достор, экинчи жакта анта десек сен болот. Анта сен, бул мужской родко анта деп эркекке айтабыз. Антума десек силер экөөңөр. Антума. Антум десек силер болот. Бул силер 3төн көп. Эми женский роддо анти деп айтабыз. Анти десек сен болот. Кыз кишиге, аял кишиге эмне деп айтат экенбиз? Анти, сен. Антума, силер экөөңөр, экилик санда антума деп айтабыз. Ал эми 3төн көп аялдарга, мисалы үчүн алдыңызда 3төн көп аял турган болсо, силер деп айтмакчы болсоңуз, анда антунна деп айтасыз. Антунна. Дагы бир жолу башынан кайталай кетем. Анта, сен, эркек. Антума, силер экөөңөр, мужской роддо. Антум силер. Антума силер экөөңөр, мужской роддо. Антум силер 3төн көпкө айтылат. Анти сен женский родко айтылат кызга. Антума силер экөөңөр, мужской родко айтылат. Антунна силер, булар аялдардын көпчүлүгүн айтат. 3төн көп аялга антунна деп айтабыз. Эми биринчи жакта мен деп айта турган болсок, ана деп айтабыз. Ана мен, нахну биз. Ана мен, нахну эмне болот экен? Биз болот. Нахну биз болот. Эми мисал үчүн ал Мухаммад дей турган болсок, хуа Мухаммадун. Ал Мухаммад болот. Хуа Ахмаду. Хуа десек ал болот. Ахмад десек Ахмад. Хуа Сулайману. Ал Сулайман. Хуа Сулайману. Ал Сулайман. Эми женский роддо хия деп айттык. Хия десек бул ал кыз болот да. Хия Фатимату. Хия Фатима. Ал Фатима. Хия Аиша. Ал Аиша. Аиша деген женский роддо, ошондуктан эмне деп айтабыз? Хия деп айтабыз. Андан кийин хия Зайнабу. Ал Зейнеп. Хуа Муса. Ал Муса. Хия Кариматун. Хия деген женский роддо, Хия деген ал. Кариматун, Карима. Карима деген бул Керим деген ат бар го бизде, Карим. Ошол Карим дегендин женский родунда Карима болот. Берешен деген мааниде хия Карима. Ал Карима болот, кыздын аты. Ал Карима. Эми мисалы хуа Абдуллахи. Ал Абдулла деп айтсак болот. Эми экинчи жакта мисал үчүн сен Мухаммад деп айтсаң бирөөгө, алдыңызда турган болсо, анта Мухаммадун. Сен Мухаммадсың. Анта Ахмаду. Сен Ахмадсың. Анта Сулайману.
Sen Sulaymансың. Anti, эми женский родто алдыңызда Фатима турган болсо, anti Фатимату. Anti Фатима, сен Фатима. Anti Аиша. Демек эркекке анта деп айтат экенбиз, ал эми аял кишиге эмне деп айтат экенбиз? Anti. Anti Аиша. Anti Зайнаб. Sen Zaynapsın. Anti Zaynap. Misal için sizin adınız Gulmira, Aynura olsa anti Gulmira, anti Aynura, anti İlmira, anti Tansulu. Misal için anti Asel dep aytasız. Женский родторго да anti sen dep. Emi anta Manas, anta Mirbik, anta Alauddin, sen Aladdinsin. Anta Nurbek dep misal üçün anta dep erkeklerge aytat ekenbize. Emi andan keyin anta İsa, sen İsa'sın. Anta İsa, sen İsa'sın. Anti женский rodda emi anti aralaştırıp aytatam. Anti Karima, sen Karima'sın. Anti Karima dep ayttık. Andan keyin anta Abdullah. Anta Abdullah. Sen Abdullah'sın. Abdan жеңил. Anta dep turup bir menin adam adını aytıp koysanız bolat muşskoy rottogу. Anta din misal üçün. Anta Japar dep misalı. Ушинтип айтып койсоңуздар болот. Эми мисал үчүн мен деп айта турган болсок, урматтуу достор, караңыздар, мен десек ана деп айтабыз дедик. Ana Osman. Men Osman'mın. Ana Khalid. Men Khalid. Ana Abdullah. Men Abdullah. Ana Maryam. Женский родто делек öğret. Ana Maryam. Men Maryam'mın. Ana Maryam. Men Maryam. Ana Khadija. Men Khadija'mın. Ana Amina. Men Amina'mın. Ana Aminatu. Men Amina'mın dep aytasыз да ушинтип. Ana Gulmira. Men Gulmiram. Ana Aynura. Men Aynura'mın. Ana Nurzada. Men Nurzada'mın dep aytasыздар. Misal üçün ana deseniz men. Atыңызды айтып кое бересиз. Sizin atыңыз ким болбосун? Misal üçün мужской роддо деле. Ana Alauddin. Men Aladdinmin. Ana Alauddin. Men Alauddinmin. Debe. Эми урматтуу достор, bir söz koşobуз. Bir söz. Va degen baylamda bu Kırgız dilinde cana degendi tuyuntat. Cana ce bolbosom alemi degendi tuyuntat. Misalı ana Ahmadu, men Ahmad'mın. Va huwa Musa. Va degen cana. Cana al Musa. Cana al Musa. Ce bolbosom alemi al Musa. Men Ahmad'mın. Alemi al Musa. Ce alemi dep de aytsak bolot, ce cana dep de aytsak bolot. Eki kotormonu beret urmаттуу dostor. Va degen söz esep kalыңыздар. Misalı ana Umaru wa huwa Aliyun. Ana men Umaru, Umar'mın. Wa huwa, va degen cana. Huwa al Aliyun, Ali. Ana men Osmanu. Men Osman'mın. Vahiya cana al. Vahiya Zeynabu al Zeynep. Cana al Zeynep. Ce bolbosam alemi al Zeynep. Zeynep de. Huwa İsa. Huwa al İsa al İsa. Va cana hiya Amina. Cana al Amina. Ana men. Ana salihun. Men salih min. Va anti cana sen. Va degen cana. Alemi ce bolbosam. Alemi anti. Alemi sen. Salihatun. Sen salihasın. Kızın adı Saliha. Andan keyin anta sen. Anta sen. Erkek aytып atabız da. Anta Zaydun. Sen Zayd'sın. Wa ana alemi men. Va degen alemi. Alemi men. Ana İbrahim. Men İbrahim'min. Wa ana İbrahim. Men İbrahim'min. İbrahim. Anti. Emi kızga aytabız. Anti Hindun. Sen Hintsin. Hint degen bu kızdın adı. Sen Hintsin. Wa
ana Abdullah. Men Abdullah. Jana men Abdullah'mın boltat da oşonda. Alemi men Abdullah'mın jana degen söze. Demek iki sözlü birbirine bağlaba. Iki söz aykaşın. Misal üçün emi Kırgızça atlardan ayta turgan bolsok. Ana Gulmira. Ana Gulmira. Men Gulmira'mın. Misal üçün Gulmira. Ana Gulmira. Emi Arap dilinde g degen tamga çok. Oşonda Gulmira dep yazdım. Ana Gulmira. Men Gulmira'mın. Wa hiya jana al Aynura. Jana al Aynura. Al Aynura bolup atat oşonda. Emi kийинки көнүгүүлөргө дагы маани бериңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар. Караң. Huwa Ahmadu. Al Ahmad. Bir adam ele Al Ahmad деп айтат. Huwa деген Al Ahmad Ahmad. Al Ahmad. Emi huma дей турган болсок, алар экөө. Алар экөө huma Ahmadu wa Muhammadun. Алар экөө Ahmad жана Muhammad. Huma деген алар экөө. Алар экөө Ahmad wa Muhammad jana Muhammad. Emi köptükte 3'ten köp bola turgan bolsa. Hum alar Ahmadu Ahmad ve Muhammad ve Mahmud alar. Ahmad, Muhammad jana Mahmud. Demek 3 adam kelip jatat. Oşonduktan biz emne dep jatabız? Hum dep aytıp atabız. Alar dep aytıp atabız. Andan keyin 4-sünde hiya Aisha. Al Aisha, hiya Aisha, al Aisha, женский rodda. Huma, emi ekilikte, alar ökö, huma Aishatu wa Fatimatu. Alar ökö, Aisha jana Fatima. Wa degen jana bolot. Andan keyin hunna, женский roddun köptügü geldi, esingizlerde olsa. Женский roddun köptügü, murda aytkan. Hunna alar Aishatu ve Fatimatu ve Khadijatu. Alar Aisha, Fatima, jana Khadija. Dep 3 ayalda aytıp atabız. Oşonduktan 2'den köp boldu. Demek 3'ö boldu. Emne dep aytat ekenmiz? Hunna dep aytabız. Hunna dep aytabız. Andan keyin hum Umar. Hum Umar alar. Alar degen sözü 3'ten köpkö aytılat. Hum Umar alar Umar. Ve Abdullah ve Khadija, jana Khadija. Bul jerde iki muskoy at geldi, birösü женский rod boldu. Birösü женский boldu. Demek munda dağı ne muskoy roddoğu hum degen söz koldanılat. Hum. Emi karаңыз. Hum Musa ve Fatima ve Cemilatun ve Salihatun. Emi bul jerde bir erkektin atı geldi, 3 ayal geldi. Alar Musa, Fatima, Jamila, jana Saliha. Bul jerde 3 yolu va dep kelip atat da Arap dilinde 3 yolu baylamta kelip atat. Biz anı ayakkısın ele en akırkısın bir yolu jana dep kotorup koyobuz. Bolot oşol. Demek bunday kotorulat. Alar, Musa, Fatima, Jamila, jana Saliha. Bolot. Emi anta Umar. Sen Umarsın. Anta Umar. Sen Umarsın. Anta degen sen erkeke anta Umar. Emi siler öküngör. Antuma. Siler öküngör. Umar ve Abdullah. Siler öküngör. Umar jana Abdullah. Antum. Emi köptük. Antum. Bul erkeklerinin köptügü. Muskoy rotto. Muskoy rottun köptügü. 3'ten köpkö. Uşun tip aytılat. Antum Umar ve Abdullah ve Salahuddin. Siler. Umar, Abdullah, jana Salahuddin singer. Emi 12'de anti Zeynep. Emi anti Zeynep. Sen Zeynep. Anti Zeynep. Sen Zeynep'sın. Anti degen bu женский rod boltata. Oşonduktan anti dep aytabız. Anti Zeynep. Sen Zeynep'sin. Antuma Zeynebu ve Karimatun. Siler ököngör. Zeynep jana Karima sıngar. Siler ököngör. Zeynep jana Karima sıngar. Dep antuma dep ekilikte antuma. Siler ököngör bolup atat. Andan keyin antunna siler. Antunna siler. Bul nun kele turgan bolsa, n kele turgan bolsa, bul женский roddun köptügü bolat dostlar. Antunna siler. Zeynebu ve Karimatun ve Asiyatun. Siler. Zeynep, Karima, jana Asiya sıngar. женский roddun köptügünde 3 atta aytıp atat. Andan keyin antum siler.
Musa va Fatima va Khadija. Sizlar Musa, Fatima jana Khadijasыңар. Nahnu Musa va Isa. Biz ökөбүз деп атат эми, biz. Ekilik sanda dele biz dep ayta berебиz. Biz degende iki kişiге деле nahnu dep ayta berебиz. Üçten köpkö деле nahnu dep ayta berебиz. Nahnu Musa va Isa. Biz Musa jana Isa'быз. Nahnu Zaydun va Khadijatun va Salihatun. Biz Zayd, Khadija jana Saliha. Demek bir erkek iki ayal kese dele nahnu dep ayta berебиz. Al biz jana men деген сөздө женский, мужской род болуп бөлүнбөйт. Nahnu деп эркектер деле айта берет, nahnu деп аялдар деле айта берет. Урматтуу достор, анда эмсе сиздер жактама ата тоошторго бир маани берип коюңуздар. Караңыздар. Х тамгасы менен башталган сөздөр, жактама ата тооштор, булар үчүнчү жак болот. Ал, алар экөө, алар, ал женский род, алар экөө, алар деген бул үчүнчү жак болот да, көзгө көрүнбөгөн тарап. Үчүнчү жак болот. Ал эми экинчи жак болсо аягында жалам т тамгасы болот, та тамгасы болот. Анта, антума, антум, анти, антума, антунна. Булар экинчи жак, сиздин каршы тарабыңызда. Бул жакта турган каршы тарабыңыздагыны экинчи жак деп айтып коебуз. Ал эми ана десе мен болот, нахну десек биз болот. Мына ушуларды жаттап алыңыздар, урматтуу достор. Кудай буйрса, биз сиздер менен кийинки сабагыбыздан иншалла жолугушабыз. Видеого сөзсүз лайк басып, башка бирөөлөр менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Кудай буйрса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Аддалу алал хайри кафаилихи", бир жакшы ишке түрткү берген адам аны аткарган сыяктуу соо алат дейт. Эгерде сиздер бул сабакты бөлүшүп койсоңуздар, башка бирөөлөргө барып жетип, араб тилин үйрөнүп, Кур'ан аят хадистерди түшүнүп баштаган болсо, жашоосун оңдой турган болсо, сиздерге дагы көптөгөн сооптор жетет. Кудай таалам сиздерден разы болсун. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.